Бүгүнкү сабагыбыз эс жөнүндө түшүнүк. Эс дагы адамдын жашоосундагы психикалык кубулуштардын негизгиси болуп эсептелет. Эгерде таасир эткен дүүлүктүргүчтөрдөн калбаса, анда бир жаңы сезүүлөр жана кабыл алуулар биринчи жолу пайда болгондой сезилмек. Эстик же эске тутуп калуусунун жардамында адам мурда кабыл алган кубулуштар жөнүндө ой жүгүртөт. Адам баласы ар кандай иштердин абалы, алардын жашоодогу ордун, пайда болушун, түшүнүктөрдүн жана башка көптөгөн объекттеги нерселерди көңүл буруп, кабыл алып, аралашып, анан эсте сактайт. Ал ошол эс сакталып калган түшүнүктөрдү пайдаланып, башка иш-аракеттерди жасайт, жүрүш турушта пайдаланат жана башка мүмкүнчүлүктөрдө колдоно алат. Эс бул өткөн тажрыйбаны эсте калтыруу, сактоо, эске түшүрүү сыяктуу психикалык процесстер аталат. Эс жөнүндө орус окумуштуусу Сеченов: эс болбосо биздин сезүүлөрүбүз жана кабыл алууларыбыз иссиз жоголуп, адам өмүр бою жаңы төрөлгөн баланын деңгээлинде калмак деп белгилеп кеткен. Эсти өстүрүүдө бала чактан аракет жасоону өзгөчө мугалимдер окуучуларга түшүндүрүүсү, көңүл буруусу зарыл. Эске сактап калуу окуу ишинде бала кезден бул эң керектүү процесс. Чынында эле эс бир эле окууда эмес, ар бир психикалык кубулуштарда керектүү. Эстин деңгээлине байланыштуу ар кандай нерселер кыска мөөнөттө эсте калтырылып, узак убакыт эсте сакталып калганы адамдын эсинин жакшы сапатта экендигин түшүндүрөт. Эстин физиологиялык негизи болуп, тышкы дүүлүктүргүчтөр пайда кылган нервтик түзүлүштөр, нерв ткандарына из калтырат. Демек, баш мээде сакталып калган нервтик процесстердин изи эстин физиологиялык негизи деп аталат. Эстин нервтик кабыл алууга да байланыштуу болот. Бирок кабыл алуу үчүн үзгүлтүксүз дүүлүктүргүчтөр таасир этсе, эсте болсо, мурда таасир этилген дүүлүктүргүч түзүлүштөрдүн изи саналат. Эстин түрлөрү ар кандай, ар түрдүү нерселердин, буюмдардын, кубулуштардын, ошондой эле иш-аракетке байланыштуу болуп бөлүнөт. Алар кыска мөөнөттөгү эс, узак убакыттагы эс, эмоционалдык эс, образдык эс, сөздүк логикалык эс. Кыска мөөнөттөгү эс ошол кабыл алынган же болбосо көңүл бурулган дүүлүктүргүч кубулушту үйрөнүүнүн алгачкы башталгыч этабы болуп эсептелет. Бул этапта эске толук аткарылбайт, бирок керектүү нерселер адамдын көз алдында калышы мүмкүн. Узак убакыттагы эс көңүл буруп, кабыл алган нерселерди түбөлүк же болбосо узак убакытка чейин эсте сактоого мүмкүндүк берет. Эмоционалдык эс адамдын турмушунда кездешкен оң жана терс сезимдердин эсте сакталып калышы. Эмоционалдык эсте искусствонун адамдын сезимине тийгизген таасири да болот. Ар бир адамдын жекече индивиддик кабыл алуусу, сезүүсү бар. Кээ бир адамдар адабий чыгармаларды окуганда, же бир тасмаларды көргөндө, же музыка укканда узак убакытка эсинде сактап калат. Кандайдыр бир дүүлүктүргүч кубулуш нерв процесстерине таасир эткенде, сөзсүз ошол ассоциациялык кубулуш элестейт. Мисалы, музыканы укканда кээ бир эстен кеткис оң же бир терс көрүнүш эске түшөт. Же кино тасманын сюжеттеринин сезимдеринин эсте сакталып калышы. Образдык эс курчап турган чөйрө менен адамдын ортосунда болгон байланыш процессинен пайда болот. Буларга угуу эси, көрүү эси, даам татуу эси кирет. Угуу эси дейбиз, слух өзгөчө кесиптик, өзгөчөлөнгөн талаптарга да байланыштуу. Мисал келтирсек, музыка менен жашоосун байланыштырган адамдарда бул жакшы өнүккөн.
угуу ээси, жакшы өнүккөн адамдар бир жолу кыска мөөнөттө укса да узак убакытка чейин эсте тутуп калышы мүмкүн. Жана ошону образдык түрдө кайталаганга мүмкүндүгү көбүрөөк болот. Көрүү ээси кабыл алынган заттардын, нерселердин толук түрдө эсте сакталып калышы. Мисалы буга эл арасында айтылып жүргөн миң уккандан бир көргөн жакшы деген макалды айтсак болот. Ал эми психологиялык процесстердин аткарылышы, орундалышы, сакталышы жана башкалары ар бир адамдын жекече сапатына да байланыштуу. Себеби көрүп туруп, угуп туруп кабыл албай, эске тутпай, кайдыгер мамиле жасаган адамдар дагы арабызда жок эмес. Даам татуу ээси бул ар бир адамдын жекече кызыгуусуна, ошол даамды эстеп калышына байланыштуу болот. Бул өзгөчө бир мүнөзгө ээ болгон көрүнүш. Сөздүк логикалык эс дагы өзүнчө бир психикалык процесс. Мында адам кабыл алган маалыматтардын негизинде керектүү эстеп калуусу. Мисалы студенттер лекцияны угуп жана жазуу менен эстерине сакталып калбаса да, экзамендин алдында өз алдынча иштөөдө сөздүк логикалык эстөөсү пайда болушу мүмкүн. Кыскача болсо да эске түшөт. Эстин негизги процесстерине эсте калтыруу, эске сактоо, эске түшүрүү кирет. Эсте калтыруу процесстерине тажрыйбалык изилдөө жүргүзүшкөндө көбүнчө кайталоо, көбүрөөк аракет жасоо, иш түрүндө көп көңүл буруу эсте калтырууга көмөкчү белгилешкен. Адам курчап турган чөйрөдөн эмнени эске калтыруу, таануу керектигин тажрыйбасына жана өзүнүн жекече өзгөчөлүгүнө жараша болот. Эсте калтыруу кыска убакытта жана узак убакытта, эрктүү жана эрксиз эсте калтыруу болуп бөлүнөт. Эгер адам тажрыйба түрүндө кайталап турбаса, кыска убакыттагы эсте калтыруу бул тез эле унутуп калат. Узак убакытта эсте калтырууда кайталап же болбосо ар кандай жолдор менен ишке ашыруу керек. Эрксиз эсте калтырууда да кандайдыр бир шартка байланыштуу болуп, эсте калтырууга аракет кылбаса деле эсте өзү эле сакталып, бул дагы адамдын өзгөчөлүгүнө көз каранды болуучу закон ченемдүүлүк процесс. Активдүү иш-аракет, ойлонууну талап кылган иш эрксиз эсте калтырууга көмөкчү болот. Эрктүү эсте калтыруу бир нерсени бүтүмдүү бойдон кабыл албай, ар бир бөлүкчөсүн кабыл алуу керектүү натыйжа берет деген түшүнүккө каршы. Бирок бул тез унутууга алып келерин белгилешкен. Демек, бөлүкчөлөргө бөлүү аркылуу эсте калтыруу жолдоруна караганда баардыгын бүтүн, толук бойдон калтыруу эффективдүү болуп саналат. Толук бүтүмдүү эске тутууда ар бир бөлүкчөнүн өз ара байланышын түшүнүү, эсте калтырууну жеңилдетүү үчүн ошол нерсенин жалпы мазмунун пайдаланууга даярдаш керек. Ар бир бөлүкчөсү өзүнчө үйрөтүлөт. Анан акырында баардыгы толук берилет жана кайталанат. Ушундай метод окутуу багытында эсте калтыруу үчүн көбүрөөк колдонулат. Эске сактоо эске калтырууга карама каршы процесс. Бул процессте узак убакыт же түбөлүккө эсте калыш керек. Бирок толук түрдө эсте сактоого мүмкүн эмес. Бул унутуу деген категория аркылуу белгиленет. Эске түшүрүү сакталган маалыматтардын мазмунун кайрадан калыбына келтирүү. Бул эстин процесси татаал жана оңой жактары менен сүрөттөлөт. Ушуга байланыштуу бул процесстин ичинде түрдүү өзгөчөлүктөрдү билүү, өзү эстөө, элестетүү, билүү, кайрадан кабыл алуу шартында объектини эске түшүрүү. Билүүнүн турмушта мааниси чоң. Себеби билүү болбосо ар бир нерсени жаңы көргөндөй болуп кабыл алмакпыз. Билүү биздин чөйрөдөн кабыл алган нерселер менен байланыштырып, чөйрөгө багыт алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Керектүү нерсе так, толук эсте калса, аны эске түшүрүү оңой. Бирок ар дайым эле андай боло бербейт. Кээде бир нерсени эске түшүрүп,
түшүрүү бир башка активдүү изденүүнү талап кылат. Мындай эске түшүрүү эстөө деп айтабыз. Бул мисалдардан бөлөк кайталап эске түшүрүү экиге бөлүнөт. Эрктүү эске түшүрүү, эрксиз эске түшүрүү. Эрктүү эске түшүрүү атайын пландаштырылып, максат коюунун негизинде өтөт. Ал эми эске түшүрүүдө адам эрктүү аракеттерди жумшабай эле керектүү нерсе өзүнөн өзү эле эске түшөт. Адамдын жашоосунда ар түркүн психикалык процесстер бар экендигин билебиз. Ал эми эстөө, эске сактап калуу, эске түшүрүүгө болгон унутуу деген түшүнүк бар. Унутуу адамдын эсинде калган нерселердин азайышы, жана толук түрдө эстен чыгып кетүү болуп саналат. Унутуу бир убакытка да көз каранды болот. Себеби убакыттын өтүшү менен акырындап ар нерселердин унутулушу жана бул туруктуу формага ээ болот. Бул тууралуу изилдөө жүргүзгөн окумуштуу Гаус болгон. Унутуу адамдын жасаган аракетине дагы көз каранды болот. Бир унутуу адамдын өзүнөн көз каранды болгон факторлорго да жараша жүрөрүн Гаус белгиленген. Ушундай факторлор элес булас эсте калтыруу, ретроактивдүү форма мазмуну боюнча бири-бирине жакын нерселер, элес булас эсте калтыруу, реминисценция деп аталат. Бул кубулуш өтө күчтүү нерв жумшалгандан келип чыгат да тормоздолуу болуп калат. Бул тормоздолуу процесси кеткенде өзүнөн өзү эске түшөт. Бул процесс керектүү нерсени айтып берүүдө тоскоолдук болот. Мисалы, студенттер билген бир нерсени айта албай такалып калышат. Бул абдан коркуудан же болбосо толкундангандан пайда болот. Мисалы, канчалык баардыгын жаттап, даярданып келсе дагы мугалимдин алдына жооп бергенге келгенде баардыгы эстен чыгып кетет. Ушул убакыт тормоздолуу убактысы болот. Ретроактивдүү форма мазмуну боюнча бири-бирине жакын болгон нерселерди үйрөнүүдөн келип чыгат. Анткени мазмундар окшош нерселер бири экинчисинин эске түшүүсүнө тоскоолдук кылат. Эсте калтыруу, эске түшүрүү, эстөө адамдын жашоо тиричилигиндеги процесстерсиз адамдын ишмердүүлүгү, аракети, жүрүш турушу, ошондой эле алдыга улам жаңы нерселерди жарата алышы. Демек, эс дагы адам баласына керектүү психикалык процесс деп билебиз. Унутуу адамдын жасаган аракетине жараша өзгөрөт. Бирок унутуу адамдын өзүнөн көз каранды болбогон факторлорго жараша. Мындай кубулуштарга реминисценция жана ретроактивдүү форма кирет. Ушул эки адамдардын унутуусуна көмөктөш болот. Реминисценция элес булас эсте калтыруу, кубулуш өтө күчтүү нервдик аракеттерди жумшагандан келип чыгат. Кээде жакшы материалдын керектүү жерин айтып бере албайт. Ал физиологиялык жактан төмөндөгүдөй түшүндүрүлөт. Материалды айтып берүү учурунда баш мээнин тормоздолуу процесси пайда болот. Бул материалды айтып берүүдө тоскоолдук кылат. Мындай абал үчүн 1-2 күн убакыт тормоздолуу процесси алынып ташталгандан кийин материал өзүнөн өзү эске түшөт. Ретроактивдүү форма мазмуну боюнча бирине жакын болгон материалдан келип чыгат. Анткени мазмундар окшош материалдар бири экинчисине эске тоскоолдук кылат.